Адвокат Салянованын абалы жакшыра элек. Аида Салянованын абалы жакшыра элек. Бул тууралуу бүгүн 29-июлда Азаттык радиосунда анын адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди. Абалы ошондой эле. Тиешелүү дарылана албай жатса, кантип жакшырмак эле? Крым төбөлү Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1-терүү абагында отурат. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. 9-июлда адвокат Салянованын алы кетип, дем жетпей энтигип жатканын, мындай абалдагы адам кардиологдун түздөн-түз көзөмөлүндө болушу керектигин айткан. Путин: Орусиянын аскер деңиз флоту агрессорго сокку бере алат. Орусиянын президенти Владимир Путин аскер деңиз флоту ар бир агрессорго сокку берүүгө кудуреттүү экенин 28-июлда Санкт-Петербургдагы парад учурунда билдирди. Ал кемелердин биринин бортунда сөз сүйлөп, жыл сайын өтүүчү салтанат Орусияга берилип, чын делинен ар кайсы убакта кызмат кылгандарга арналып жатканын белгиледи. Биздин аскер деңиз флоту өлкөнүн коопсуздугун жана улуттук кызыкчылыгын ишенимдүү түрдө камсыз кылат. Ал кандай гана агрессор болбосун жооп берүүгө кудуреттүү. Буга курал-жарактын уникалдуу үлгүлөрү кепил боло алат. Орусиянын аскер деңиз флотунун күнүнө арналган парадка Невада суу алдында жүрүүчү 43 кеме, 41 учак жана 4000 аскер кызматкери катышты. Ушундай эле парад Орусиянын башка жерлеринде, Сириянын Тартус портунда, Севастополдо 2014-жылы Орусия тарабынан аннексияланган Украинанын Крым аймагында өттү. Туристтерге шарт түзүлбөй эле талкаланып жатабы? Минералдык суу чыккан жай көмүлдү. Ысык көл облусунун Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылында жайгашкан керемет суу эс алуу жайы учурда дарылык касиети бар жылуу суу чыккан жер көмүлүп тегизделип жатат. Көлдүн сезону болуп, туристтер тартылып жаткан кезде иштин башталганды социалдык түйүндө талкууну жаратты. Белгилүү болгондой, бул жайга ички жана тыштан келген эс алуучулар сууга түшүп ден соолугун чыңдап кетчү экен. Эми болсо бардык суу топтоочу бассейндер кум менен толтурулуп, жылуу сууга келгендер атайын суу түтүк аркылуу арыкка чогулуп түшүүгө аргасыз болуп жатышат. Мындан сырткары эс алуучу жай ишин токтотуп, канчалаган жумуш орундары жабылганын видеону тартып социалдык түйүнгө салган интернет колдонуучу белгилейт. Жылуу суу куюлган бассейнге түшүү ар бир адамга 200 сомдон эсептелчү. Бул эс алуу жайына күнүнө 100дөн ашык адам келери буга чейин маалыматтарда айтылган. Айыппулдан түшкөн акчанын 35 миллиону тез жардам унааларын сатып алууга бөлүнөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жакын арада тез медициналык жардам кызматына унааларын сатып алуу үчүн жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртуу үчүн 35 миллион сомдон ашуун бөлүүнү пландаштырууда. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун алкагында аппараттык программалык комплексти колдонуу менен фиксацияланган. Жолдо жүрүүнүн жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу үчүн өндүрүлгөн айыптардын суммаларын түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөр киргизилген. Документке ылайык, долбоорду ишке ашыруудан түшкөн айыппулдардын бөлүгү тез медициналык жардам кызматынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Бүгүнкү күнү жол кыймылынын эрежелерин бузуулар боюнча айыптардан 175 миллион сом жыйналган. Бул каражаттардын бир бөлүгү кызмат көрсөтүүчүгө жол инфра түзүмүн, почта кызматтарды жакшыртууга, жол кыймылынын эрежелерин бузуулар үчүн айыппулдарды жыйноону башкарууну жакшыртууга берилет. Көрсөтүлгөн каражаттардын бир бөлүгү 35 миллион сомдон ашууну тез жардам унааларын сатып алууга бөлүнөт. Күтүлүп жаткандай, 2019-жылдын аягына чейин жол кыймылынын эрежелерин бузуулар үчүн айыппулдарды жыйноо темпи ушул деңгээлде сакталса, тез медициналык жардам кызматынын унааларын сатып алууга 70 миллион сомдон ашуун бөлүнмөкчү. Колу керебетке байланган өспүрүм кыз табылды. Өспүрүм Рейте учурунда Чүй областынын Аламүдүн районуна караштуу Таш дөбө айылында колдору керебетке байланган өспүрүм кыз табылды. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, каттоодо турган аз камсыздандырылган үй бүлөлөрдү текшерүү учурунда керебетке колдору байланган өспүрүм кыз табылган.
Ал эми 1950-жылы туулган аялдын айтымында небереси аны укпай үйдөн качып кетип жаткандыктан башка небересине анын колун байлоону тапшырган. Учурда өспүрүм борбор кааладагы балдарды коргоо борборуна 6 айга жайгаштырылды. Рысбек жана Тынычбек Акматбаевдин атасы Батукаевдин ишинде Феликс Куловдун жоопкерчилиги боюнча башкы прокурорго кайрылуу жасады. Рысбек жана Тынычбек Акматбаевдин атасы Батукаевдин ишинде Феликс Куловдун жоопкерчилиги боюнча башкы прокурорго кайрылуу жасады. Кайрылууну Феликс Кулов интернеттеги баракчасына бөлүштү. Өздүк баракчама маркум Тынычбек жана Рысбек Акматбаевдин атасы Абдумалик Акматбаевдин кайрылуусун жарыялайм жана аны колдойм. Анын уулдарынын өлүмү ишине байланыштуу бардык жагдайлар толугу менен иликтөө зарыл деп ойлойм. Аны кайрадан каралып жаткан Батукаевдин ишин алкагында караса болот деп жазат Кулов. Кайрылуунун тексти. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, элибизде кан кое бербейт, кыңыреш 40 жылдан кийин билинет деген сыңары бул факты 40 жылга жетпей эле ачыкталганы турат. 2005-жылы уулум Тынычбек Акматбаев, Жогорку Кеңештин депутаты, Коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы катары Малдановка айылындагы жабык мекеме катары саналган жайга барган. Ал жакта белгилүү баш кесер Азиз Батукаев тарабынан атылган. Менимче уулумду алдын ала дыкат сүйлөшүлгөн план боюнча өлтүрүшкөн. Ошол учурда өкмөт башчы Феликс Кулов Азиз Батукаев менен жакын мамиледе болгонун көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Буга жаңы жердеги колонияда аны менен кучакташ түшкөн сүрөттөрү далил боло алат. Убагында ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевке алып барганымда көргүсү келбей аны атайын түзүлгөн комиссияга бериңиз, карап чыгышат, менин убактым жок деген. Алар тарабынан түзүлгөн комиссияга сүрөттөрдү бердим. Феликс Кулов менен кучакташ түшкөн сүрөттөн тышкары видеода да бар экени калппы. Уулум Тынычбек Акматбаев каза болгондон кийин Феликс Кулов ошол учурдагы президент Бакиевке кирип: "Курманбек Салиевич, балким сиз билбесеңиз керек, бирок Жаныш Бакиевке эчак эле генерал чини берилиши керек эле" дейт. Андан көп өтпөй президенттин иниси генерал болгонун унуткан жоксуңарбы? Кылмышкерлер уулум Тынычбекти жок кылышкандан жарым жылдан кийин кан ичкичтер дагы бир уулум Рысбекти атып кетишти. Ошентип эки уулумдан ажырап байбичем экөөбүз кайгыга түшүп кеттик. Анда негизги ролду президенттин иниси Жаныш Бакиев ойногон. Ага каршы сүйлөгөн депутаттарды, патриот жигиттерди жок кылып жатты. Ошону менен бирге Батукаевди сый менен узаткан жетекчилердин жоопкерчилигин да карап чыгуу кажет. Өзгөчө генерал Зарылбек Рысалиевди эмнеге ал ооруканага жатып алып ушул кезге чейин убакытты созуп келе жатат? Зарылбек корккондон эле ооруканага жатып алды. Бул адамдын жоопкерчилигин сөзсүз карап чыгуу зарыл. Кокуй ал 3 күндүн ичинде өлөт деп дүйнөгө айтып чыккан Батукаевдин адвокаты Турсунбек Акундун жоопкерчилигин да тийиштүү деңгээлде кароо кажет. Кайрылуумда дагы бир жолу баса белгилеп айтып сурангым келет. Менин оюмча Феликс Кулов Батукаевдин ишинде түздөн түз жоопкерчиликти алышы керек. Бир нерсе болсо эле Кулов ийинин кушуруп: "Мен аны билбейм, ал менен тааныш эмесмин" деп чыгат. Ал кантип билбейт? Жаңы жердеги абакта Батукаев менен кучакташкөн сүрөтүн өз көзүм менен көрдүм. Аскар Акаев убагында Феликс Куловду камакка отургузганы да бекеринен эмес. Азыр Батукаевдин маселеси көтөрүлүп жатканда Феликс Куловдун жоопкерчилигин карап, аныктап, аны жазага тартууну суранам. Батукаевдин качып кетишине Кулов тарабынан көп аракеттер жумшалышы мүмкүн деп жазылат кайрылууда. Кыргызстанда эми комуз күнү белгиленет. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда комуз күнүн белгилөө боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык комуз күнү 9-сентябрда белгиленет. Маалыматта кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эместиги айтылат. Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орун ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп, биздин күндөргө чейин жетти. Азыркы шарттарда комуздун жаңы маанисин ачуу керек. Ал кыргызстандыктардын көп түрдүү маданиятыбыздагы биримдиктин символу болууга тийиш. Кыргызстандын этностук коомчулуктарынын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн салттуу музыканын ролун күчөтүү зарыл деп айтылат маалыматта. Бул майрамды уюштуруу Маданият, маалымат жана туризм министрлигине, өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тапшырылат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Карамушкина. Атамбаев Жээнбеков менен элдешпейт. Жогорку кеңештин депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен элдешпей турганын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Эл өкүлү Атамбаевдин Москва сапарынан кийин Атамбаев менен Жээнбеков элдешеби деп сурап кайрылгандар көбөйгөнүн жазды. Карамушкина Атамбаев кандай шартта Жээнбеков менен элдеше турганын санап берди. Президент Матраимовдор чыгарып кетти делген каражаттар боюнча тергөө баштоону Жээнбеков Матраимовдордун прокурор соттордун декларациясын текшерүүгө тапшырма бериши керек. Алардын байлыгы кагазда көрсөтүлгөн менен дал келет бекен. Бардык тармактагы мамлекеттик кызматтардан өз туугандарын алышы керек. Президент ушуга барабы? Барбаса элдешүү да болбойт деп жазды Карамушкина. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 24 июлда Орусияга канттагы авиабаза аркылуу учуп 25 июлда кайтып келген. Ал Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Кыргызстанга келгенде журналисттердин суроосуна жооп берип, бийлик менен биригүүгө кеч болуп калганын айткан.